Атайын кызмат. УКМК кызматкерине 20 000 доллар пара берген айыл өкмөт башчысы кармалды. Ош облустунун Кара Суу районунун Сабай айыл аймагынын башчысы Кыргызбаев Мурат Кыргызбаевич УКМКнын тергөөчүсүнө пара берип жатканда кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Кыргызбаев буга чейин Жаңарык айыл аймагынын башчысы болуп турганда кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, жер тилкелерди, үй жана коммерциялык объекттерди курууга мыйзамсыз берген. Ал тууралуу белгилүү болгондон кийин кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу үчүн УКМК кызматкерине 20 000 доллар сунуштаган. Учурда ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Тергөө иштери жүрүүдө. Мурат Кыргызбаев 2023 жылы 8 февралда Сабайдын айыл өкмөт башчысы болуп тайындалган. Здравия желаю. Лейтенант милиции Талайбеков Ерлан. Разрешите свидетельство о регистрации транспортного средства вашего водительского удостоверения. Что, водитель, скорее всего, не трезвым? Ну, по вашим подозрениям, или что? Я. Спирт içimдeki çıkan Товарищ прапорщик подозревает то, что вы употребляли, скорее всего. Запах почувствовали, да? Я думаю, что Я. Мас абалында унаа айдаган сот департаментинин кызматкери иштен алынды. Бишкекте мас абалда унаа айдаган үчүн кармалган сот департаментинин чүйдөгү башкармалыгынын кызматкери Азамат Курманбеков кызматтан алынды. Бул тууралуу сот департаментинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, ал облустагы башкармалыкта сот аткаруучулардын ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы кызматын ээлеген. Аталган окуядан кийин Курманбеков кызматтан бошотулду. Эскерте кетсек, Азамат Курманбеков милициянын кайгыл кызматы тарабынан 1 октябрда кармалган. Наркологиядагы текшерүүдө ал ичимдик ичкени аныкталган. Булак репортер Кейжи. Не, мне другое интересно. Зачем вы удостоверение показывали, уважаемый? У меня есть фиксация, у меня сейчас сотрудник, он подъезжает сюда. Зачем вы удостоверение показываете? Пользуетесь служебным положением. Что им жолдан чуркап тоссо да удостоверение көрсөткөн сизге мыйзам жол бербейт дагы туурабы? Мыйзамда жазылуу жолдош инспектор сизди тозотсо удостоверение көрсөтүңүз деп андай жок да. То, что вы показывали удостоверение, тоже не имеет значения к нарушению ПДД. Кылмышкер эмес, байке, вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, вы за рулем, вы уже потенциальный убийца на дороге, вы уже кылмышкер деп сизди эсептесе болот биз тараптан, биздин мыйзамыбыз боюнча. Нет, согласен, кылмышкер кармагандай кармадыңызбы деп. Состояние алкогольного опьянения — это грубое нарушение правил дорожного движения. Вы зачем представляете, когда вам инспектор представляет? Нет, я же не представился. Нет, из-за этого надо представиться, да. Вы подходите. Я вам наглядно показываю, чтобы вы понимали. Совет. Напарник, да? Все, показываю удостоверение. Вот показываете же. В судебном департаменте. Он уже сказал. Он уже изначально же только что сказал, даже не видел. Ну вот он мне говорил, он мне сказал. Камчыек Ташиев көчмөндөр оюндарында алтын уткан УКМКнын жоокери менен дүйнө чемпионун сыйлады. УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиев бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ашырмалы аба күрөшү боюнча алтын медаль утуп келген УКМКнын жоокерин жана грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионун кабыл алды. Жолугушуу бүгүн 2 октябрда уюштурулганын комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Сапаров Астанадагы мелдеште 1 орунду ээлеси, Асан Жанышев Испанияда 87 килограммга чейинки салмакта жаштар арасындагы дүйнө чемпион аталган. Камчыек Ташиев спортчуларга ийгиликтерди каалап, акчалай сыйлыктарды тапшырды. Төө ашуу менен ала бел ашуусунда кар күрткүдөн коргоочу тосмолор пайда болду. Төө ашуу менен ала бел ашуусунда кар күрткүсүнөн коргоочу атайын тосмолор орнотулду. Тосмолор Бишкек-Ош жолунун 125-129 чакырымына, төө ашуу ала белге коюлду.
Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча Төбө Ашуудагы тосмонун жалпы узундугу 2008 метр, ала белдеги тосмонун жалпы узундугу 3908 метрге, бийиктиги 3-4 метрге жетет. Бишкек Ош жолун кар күркүсүнөн коргоо долбоору Япон эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан гранттык негизде ишке ашырылды. Кээ бир соттолгондорду бир жумага үйүнө барып келүүсүнө уруксат берүү сунушталууда. Соттолуп абакта отурган айрым жарандарды балдары менен жолугуп келүүсү үчүн түрмөдөн чыгуусуна уруксат берүү сунушталууда. Мындай өзгөртүүнү кылмыш жаза кодексине киргизүү сунушталууда. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков билдиргендей, балдары бар жана жалгыз бой ата же эне болгон жалпы жана катаал режимдеги абактага отурган жарандарды баласы менен жолугушуп келүү үчүн абактан чыгуусуна уруксат берүү сунушталууда. Соттолгон адам баласынын жанында бир жума жүрө алат. Ошол эле учурда 7 күнөн тышкары жолго өзүнчө убакыт берилет. Бул демилге соттолгондордун оңолуусуна, кайра коомго аралашуусуна түрткү берүү максатында сыноо иретинде ишке ашырылат. Учурда абактарда аталган категорияга кирген 60 киши бар. Бул сунуш өмүр бою абакка кесилгендерге, уюшкан кылмыштуу топтун катарында кылмыш жасагандарга, абакта отурганда кылмыш кылгандарга, террорчулук мүнөздөгү, экстремисттик багыттагы оор жана өзгөчө оор кылмыш жана башка кээ бир кылмыш жасагандарга тиешелүү эмес. Араванда үйүнө кирип барып, келинди зордуктоого аракет кылган шектүү кармалды. Араванда зордуктоого аракет кылган шектүү кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 27 сентябрь күнү Араван райондук ички иштер бөлүмүнө Дөбө Коргон айыл аймагынын 1992 туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал өзүнүн үйүндө балдарына тамак жасап жатканда ушул эле айылдын тургуну кирип барып, эшиктерди жаап, зордуктаганга аракет кылгандыгын билдирген. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон материалдын негизинде кылмыш жаза кодексинин 37 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн акча миздөө иш-чараларынын натыйжасында Араван районунун 1996 туулган тургуну шектүү катары кармалып камакка алынды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Чүй облусунун Панфилов районундагы Кайыңдын нан кабыл алуу пункту мамлекеттик менчикке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Чүй облусунун Панфилов районундагы мурда жеке жак тарабынан менчиктештирилип кеткен Кайыңдын нан кабыл алуу пункту мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жүргүзүлгөн акча иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облустук мамлекеттик мүлк фондунун жооптуу кызматкерлери тарабынан жалпы аянты 3,4 гектар болгон Кайыңдын нан кабыл алуу пункту имараттары жана курулуштары менен бирге жеке менчикке өткөрүлүп берилип, кийинчерээк үчүнчү жактарга кайра сатылгандыгы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээси сметалык баасы 650 миллион 82 миң сомдук объекти өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Бишкекте адам өлүмү катталган жол кырсык. Жаран таанышынын күнөөсүн мойнуна алган. 27 сентябрда саат 7:00 чамасында 1989 туулган айдоочу Nissan Patrol унасы менен Жантөшев көчөсү менен бара жатып, Бектенов көчөсү менен кесилишкен жерде Саненг Мусо унасы менен сүзүшкөн. Унада 1955 туулган жаран болгон. Ал ооруканага жеткирилип, бирок алган жаракатынан улам каза болуп калган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалган. Териштирүүнүн жыйынтыгында Nissan Patrol унасынын 1989 туулган айдоочусу 1988 туулган таанышынын кылмышын мойнуна алып, сурак бергени аныкталган. Тергөө уланууда. Бишкекте УКМК кармаган судьяга сот өкүмү чыкты. Пара алууга шектелип кармалган Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясына сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 2 октябрда 1 май райондук сотунан ырастады. Маалыматка ылайык 19 июлда соттун өкүмү менен Алма Кадыркулова пара талап кылуу беренеси боюнча күнөөсүз деп табылып акталган. Ал эми кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 2 миллион сом айып пул салынган. Бирок анын камакта узак мөөнөт отурганын эске алуу менен айып пул 1 миллион сомго кыскартылган.
Натыйжада өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин ал эч жакка чыкпоо тилкаты менен сот залынан бошотулган. Эске салсак, март айында УКМК Кадыркулованы айыпталуучудан жактоочусу аркылуу $12.000 талап кылган деген негизде кармаган. Булак Супер KG. Ошто турак үйдөн чыккан өрт толук өчүрүлдү. Ошто турак үйдөн чыккан өрт саат 14:55 чамасында толук өчүрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 2 октябрда Өзгө чок кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, өрттүн жалыны коңшу 3 үйдүн чатырына өткөн. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракеттеринин натыйжасында аталган турак жайлар сакталып калды. Өрт өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн эсеп, 32 адам тартылды. Өрттүн аянты болжол менен 496 чарчы метрди түздү. Жабыркагандар жок деп айтылат маалыматта.